Асанбек Кулмамбетов. Аңгемелер. Тун сүйүүм, тунук махабатым ошентип жок болгон. Аңгеме. Кадыр экөөбүздүн жолукканыбызга көп болуптур. Эркектердики белгилүү эмеспи, ээрчишип пивоханага кирдик. Ал жайыбызды, турмуш шартыбызды сүйлөшүп отурдук. 30дан өтсө да үйлөнгөнүнө 3 гана жыл болуптур. Кудайга шүгүр. Bir kızdı bolgam. İşim бар. Үйüm üstümde degендей. El қатары оокат өтүп атат, деп сүйлөп отурду көбүргөн пиводон улам ууртаган Кадыр. Сөздөн сөзгө өтүп отуруп минтип сурап калдым. Кадыр, баягы Бурул деген сүйгөн кызыңа баш кошкон жоксуңбу? Кадыр бир саамга ойлоп отуруп калды. Тамекини дембедем соруп, бирткеден кийин сөз баштады. Өзүң билесиң, Бурул эмне деген керемет жан эле. Жүзүнөн ажары төгүлүп турчу эмес беле. Эзели кабагына кар жаабаса керек деп ойлочумун. Көкүрөк мүчөсү келишкен. Сөз менен айтып жеткире алгыс перизат эле да. Аны менен кандай гана күндөрдө бирге болбодум. Экөөбүздүн ыйык махабатка, жалындаган сүйүүгө толгон сөздөрүбүз түгөнчө эмес. Кучагыбыз жабышып, ажырашкыбыз келбей отура берер элек. Бири-бирибиздин жытыбызга тойчу эмеспиз. Кээде эриндерибиз чапталышып, сүйүүнүн бир ырахатын сезчүбүз. 2 жыл толук сүйлөшүп жүрдүк. Кээде тең туштарыбыздыкына барганда чогуу бир төшөктө жатып калган күндөрүбүз болду. Мен Бурулдун ар дайым алдын ала, жаным менин, биз ашыкпашыбыз керек. Мен сендикмин, бирок азыр эмес. Кийин экөөбүз үйлөнүп, ата-энең тарткан ак пейилдүү көшөгөгө кирип, аппак шейшепте жатып гана, ак никебиз кыйылган түнү, ак сүйүүбүз, жакшы тилегибиз менен кошулушубуз керек. Ошондо менин жүзүм жарык болот. Сен да кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болбойсуң. Антпесек, билесиңби, биз жаткан түнүн эртеси шейшепти текшерген жеңелерибиз эмне дешет? Канчалык экөөбүздүн ушунча сүйлөшүп жүргөнүбүздү билсе деле, баары бир күнөөнү мага коюшат. Ким билет буга чейин биздин бала менен эле болгонун, дешип чыгышы мүмкүн. Андай сөз сага жетет. Жок алтыным, андай бөөдө ушактан алыс болгонубуз оң, деген сөздөрү эркимди башкарып коер эле да, ошол бойдон эңсөөмдү жандырып коюп жатып калчумун. Мындай биротоло башыма сиңип калды. Себеби мен эч качан андайды төшөк оюнун ойлобошум керек деген сезимге берилип алдым. Ишенесиңби? Чындап эле андай эңсөө болбой калды. Кийин ойлосом жан жерим таптакыр эле турбай калыптыр. Мейли, Бурул экөөбүз баш кошкондон кийин тургузуп алам да, анан баары жайында болот, деп өзүмдү өзүм сооротуп койчумун. Ушундай абалда дагы 1,5 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Акыры биз эңсеп күткөн күн да келди. Ооба, 3 жылдан ашык эңсеп күткөн күнүбүз келип, бир машинаны жасалгалап алып, кубанычыбыз терибизге батпай, айылды көздөй жол тарттык. Акыры молдо нике кыйып, кыпкызыл шуудураган көшөгө ичине кирдик. Мен сыртта элем. Бир жеңем чыгып саныман чымчып кетти. Кирбейсиңби чечек? Келинчегиңди күттүрбөй, деп. Мына сага толкунданганымды айтпа. Денем майда калтыракка толуп чыкты. Шуудураган кызыл көшөгөнү ачып баш бактым. Бурулдун капкара төгүлгөн чачы гана көзүмө урунду. О, Кудай, акыры тилегиме бүгүн жеттимби, деп ойлой сезимиме ээ боло албай кеткендиктен, кийимимди туш келди ыргытып, чечине калып төшөккө кирдим. Бурул ич кийимчен экен, чачы менен жүзүн жаап алган. Жанына жатып жата электе боорума кыстым. Болгон күчүм менен мурункудан башкача кумардын эңсөөсүнө бериле аймалап кирдим. Ич кийимин чечип ыргыттым. Бурул көзүн жумуп алган. Көкүрөк көөдөнүм көп. Мына кумар эңсөөсү бир нерсени күтүп калды. Ооба, мен да бир нерсени күтүп аттым. Эмнени эле? Ой Кудай-ай, кандай күнгө туш болдум эле. Көкүрөктөн көк буум чыга албай, дене боюм алка-шалка терге чөмүлсө да күткөн нерсем, ай арман күн-ай, таптакыр шал болуп козголбой койсо болобу? Бир эле серпилип койсочу. Дегенде ичимен Кудайга жалынып аттым. Кудай жардамыңды аяба, ак никелүү жарыма шерменде кыла көрбө, таң атканда кулак түрүп жетип келчү жеңелериме уят кылба, деп аттым. Жок, дагы эле жок. Мурун кийин аял затына жолоп көрбөсөм, эмне кыларымды билбейм. Ызага буулуп бараттым.
Чыдабадымбы же Айтор бурулга минтип алганымды сезбей калдым. Алтыным, козголуп койсоң боло. Жок дегенде колуң менен. Жок, намыс кылдыбы, бурулдагы кыйраткансып сулкуюп жата берди. Кенен 1 саат алыштык окшойт. Болбоду. Атып турдум. Үй ээн болчу. Шымымды кие калып, илинип турган сүлгүнү алдым да, чала була аарчына калып, тамеки күйгүзө эшикке атып чыктым. Бир топ отуруп калдым. Бирткеден кийин бурул чыкты, үлбүрөгөн халатын кийип, мойнумдан кучактап, жүзүмөн сүйдү, биртке отуруп үйгө жетеледи. Бул сапар бурулда аракет кылып аткан сыдык кол менен. Жок, таптакыр жок. Жайрап калгырдыкы десе, эч нерсе жок. Эртең менен өлбөгөн 4 шыйрагым калып турдум. Ушул көрүнүш 1 жума кайталанды. Аз жерден 1 жолу асылып өлөрүмдө кармап калышты. Алдап соолап атышты. Меники турбасын бардыгы билип калышты. Ошол бойдон никелеш үй бүлө болгон менен боюбуз кошулбай кайра шаарга келдик. 1 жума көттүк, 1 ай күттүк. Кандай гана азапка калбадык дейсиң. Күйөө эле атым болбосо эмнем бар эле. 1 айдан кийин бурулдун тизесин кучактап отуруп коштошуу сунушумду айттым. Ал дагы көз жашын сүртүп атып, Алтыным ай, сенин ушундай болуп калышыңа мен күнөөлүү болуп калдым окшойт. Баягында эле далай жолу сен суранганда эле берип койсом болмок окшойт. Кечир мени, убалыңа мен калдым, деп ыйлап атты. Ошентип жүрөктү эзген азап көз жаш менен кош айтышууга туура келген. Андан кийин 2 жылдай жүрдүм. Бурул күйөөгө тийип кетиптир. Билишимче кыз бойдон барган экен. Мында бир кирээрге тешик таппай өлөйүн десем жан таттуу болуп турдум. Канча табып көз ачкы барбадым. Баары таасир бере албады. Ошентип жүрүп бир врачка туш болдум. Туп-туура 6 ай мени жанылекетке салды. Көрсө адамдын жыргал жашоосунун үзүмү ушул белем. Кадимкидей, бала кезимдегидей койкоюп турганын көргөндө жүрөгүм жарылып кете жаздады го черкен. Менин шал болуп жүргөнүмдү ким сезмек эле? Бир топ аял заты көз кылгыртып калчу. Ортодон 2-3 менен болуп кеттим. Айланайын, ар бир кумар шерим тараган сайын ошол врачка жалынам десең, акыры Кудайдын буйруганы, жүрөктүн сезимдери туура келип калып, өзүмдөн көп жаш кичүү кызга үйлөндүм. Баары жайында. Бир гана арманым бурул экөөбүз баш кошкондо эле ушинтип дарылана калсам эмне? Алгачкы сүйүм, тунук махабатым өчпөгөн бойдон калмак. Бирок эми өкүнбөйм. Ушундай дос, бизди турмуш ары-бери калчап, өзүнүн сырын көрсөтпөсө кызыгы болбой калат тура. Ишенсең, жапжаш туруп ошол түнкү кумарга жетпей, шал болуп жүргөн кезимде 1 ай ичинде моминтип чачым агарып кеткен. Кадырдын сөздөрүн угуп отуруп, чын эле десең, ылайым эркекти төшөк рахатынан кур калтырбасын деген ойлорго чөгүп отурдум. Чыгарманын аягы. Өгөй эненин кылыгы. Аңгеме. 7-нчи кабаттан учуп өлгөн 16 жашар кыздын тагдыры табышмак бойдон калды. Атасы жакшы көрчү эле, катуу күйдү. Ичип алса көзүнүн жашын көл кылып эч кирип алат. Айланайын ай, сени кайсы ажал желеп кетти? Эмнеге жөндөн жөн учуп кеттиң, эмнеге? Эми керелгечке эзиле бербей тыйылбайсыңбы? Сен ыйлап кайра тирилтип алмак белең. Жаман аялча бышактабай, басылчы, деп аялы тыят. Айтпай жүрчү эле айтып салды. Кызынын күйүтү менен мастыктын күчү менен айтып салды. Сен эле мага төрөп берсең, артыбызда мотураңдаган балдары болсо, мен эмнеге күймөгөлүм? Кана туяк, кана кыз. Маңдайыбызга чырак болор деген заринабызда жок болуп кетпедиби? 9 ай көтөрүп толгонбосоң да, төрөгөндөй кылып алып келип, ак бешикке бөлөп артынан балканактай бала ээрчитип келсин деп тилек кылбадык беле? Канымдан чыкпаса да, жанымдай көрүп көз алдымда кызыл гүлдөй жайына өсүп келе жатпады беле? Эмнеге учуп кетти? Кана айтып берчи, эмнеге? Кийинчерээк көзүндө жаш, жүзүндө муң бар экенин байкагам. Өгөйсүнтүп, басынтып, капыр, сен тараптан кеткен жокпу я? Өлүмүнүн себебин кыздын энеси сен таап бере аласыңбы я? Кана өзүң айтчы. Күйөөсүнүн сырын билчү, ага унчуга алган жок. Калппы чынбы көз жаш чыгара букулдап ыйлап атты. Бир күнү конокко камынып жатып, сый костюмдун чөнтөгүнөн көз жашка чыланып, эчак кургап калган 4 бүктөлгөн катты таап алды атасы. Улам окуган сайын денеси калчылдап, муздак заар мээге чыгып баратты.
Катты окуп бүтүп бүтпөй, жүрөккө толгон ачууга алдыра калчылдап, кан толгон көздөрүн акшырайта ашканада жүргөн аялына жетип барды. «Ха, айван, канчык, Заринаны сен өлтүргөн турбайсыңбы? Жалап. Билгем сенин канчыктыгыңды!» деп кыйкыра чаштан бурдай кармап өзүнө тартты. Стол үстүндө турган бычак колуна уруна, чалкалай калган аялынын кекиртегине жанып алды. Качан гана аялынын жансыз денеси полго кулап, канга боелгон колун көргөндө ач аюудай айкырык салып ийди. Кудай, о шорду башым, Кудай мени неге кем кылдың эле? Дүнүйө бар, бүлөм жок эми. Мен жалгыз. Жок, андан көрө жок болгонум артык, деген кыйкырыкка улай, карышкан колундагы бычакты өз көкүрөгүнө малып алды. Тапырап кирип келген кошуналар канга боелгон жансыз денелерди көрүп, жакаларын кармаша, атасынын колунда ушаланган ак барактагы катты алышты. Катта сулуу кол жазма менен тизмектелип, мындай деген күйүттүү сөздөр жазылган. Атакебай, акыр ушул чечимге келген арсыз кызыңды кечир. Эми мындан ары бул турмушта жашоо мага кызыксыз. Менин тирүү жүргөнүм өзүмө окшогон дагы бир арсыз жетимди алып келер. Арсыз жетим экенимди эне сөрөйүм айтпадыбы? Көзүмүн жашын көл кылып, мени жарыкка алып келип таштап салып, жанын ала качкан дагы бир арсызга, бир желпип бала кылган адам атына жамынган ата сөрөй бир айванга канча налаат айтпадым, канча каргабадым. Жакшы ниет менен таштанды үйүнөн алып келгениңерге ыраазымын ата. Бул дагы сиздин оюңуз боюнча болгон тара. Ыраазылыгым жүрөгүмдө сакталып ойдон кетет. Анткени сиз мени каныңыздан жаралгандан артык көрчүсүз. Чоң, узун машинаңыз менен акча табуу үчүн алыска кетип, келгенде жайнатып алып келген кийимдерди кийип алып, жадырап күлүп турчумун. Сиз бар учур мен үчүн бактылуу боло калчу. Бирок кетериңизде мойнуңуздан кучактап, кетпей эле коюңузчу, башка эле жумуш табыңызчы, деп көздөн жаш кылгырта суранчумун. Эмне үчүн антип суранганымды билчү белеңиз? Албетте жок. Сиз кетериңиз менен баягылар кайра башталчу. Сиз алып келген кийимдердин көбүн ороп чулгап алып, апам төркүндөрүнө жеткирчү. Сизге эркелеп жүрүп алдырган кыпкызыл иномарка менен ишине жөнөчү. Чын эле бир дүкөндө иштерин өзүнөн башка киши билчү беле? Жок. Суранып келдим. Сен кеткенче жаныңда болоюн деп, жылмаңдап жаныңызда жүрсө, ошого гана ишенчүсүз. Апамдын ойноп жүргөндөн башка иши жок экенин мен гана билчүмүн. Андай ой сиздин башыңызга келген эмес. 13 жашка чыкканча өгөй эненин жат сынтканына көп маани бербей келгем. Бир күнү адатынча гүр сүйгөн бирөөнү ээрчитип келди. Дагы түркүн салат, тамак жасап ашканада жүрдүм. Алар уктоочу бөлмөдө эмне кылып жатканын билем да. Аңгыча апам чыкты да, заар чачкан үнү менен кекете: "Азыр тегенин үстүнө кир. Айтканына кылганына каршы болбойсуң. Болбосо териңди тескери сыйрам, айтып коеюн", деди. Көп түшүнбөй эле 2 стакандагы коньякты алып кирдим. Апам да кирди. Денесин бүтүн түк баскан күрсүйгөн неме энеден тумап отуруптур. Коркуп кеттим. Апам колтугумдан чымчып алып алдыга төрттү. Анан 2 коньякты алып жиберишти да, апам чыгып кетти. Тиги неме колумдан ала жинди немедей каткырып кийимимди чече баштады. Бошоно алчу да эмесмин. "Апа!" деп кыйкырып жибердим. Күрсүгүй каткырган боюнча: "Кыйкырбай эле кой. Сен мага бүгүн $500 кыңшылатып туруп жыргайын", деди. Эч алсыз уйпаланып жаттым. Жалынып жалбарганыма болбоду. Заманам астын үстүн болуп, айван алдында тебелендим. Үнүмдү угуп эне сөрөйүм басып келбеди. Көрсө, ыйлаган сайын сабап, жетимдигимди мени өлтүрсө койсо өзү билерин айтып атты. Канчаларга салып бербеди. Доктурга алып барып, кыз белгимди жасатып келип, канчаларга кыз кылып кошуп бербеди. Сиз келгенде үйдөгү жалтырактар жалгыз гана сиздин акчаныкы сыяктуу сездирчү апам. Кыз алгандардын туман акчалары апамда сапырылып жүрөрүн билчү белеңиз? Жок. Сиздин алып келген кийимдериңизди кийип алып жайдарылана күзгүгө каранчумун. Күзгүдөн жайдарымын өз татынагызды көрбөй, акчага айланган жансыз денени көрчү болдум.
Ал эми абийирсиздик менен башкаларга айырбаштаган эне сөрөйдү көрөйүн деген көз жок калды. Мындан ары мындай кир дүйнөгө жашоо мага кызыксыз. Бул дүйнөгө ээси жок келген бир жан болсом, жалгыз учкан куш болоюн. Канат байлап караңгы турмушка учкандан башка айла жок менде. Кылганым кылмыш болсо кечир ата. Кош жарык дүйнө, кош аалам. Тегеректеп тургандардын алды ыйлап, кээси аялды каргап, сыздап турушту. Чыгарманын аягы. Каржылыктар чөөлөрдөн куткарып калган. Мистикалык аңгеме. Тоодо кой багып жүргөн учурум. Бээ байлачубуз. Бир күнү айылга атамдарга кымыз жеткирип келүүнү чечтим. Койду бала бакырага табыштап коюп, таң сүрүп калганда аттанмай болдум. Оюмда эрте жетип, түнү менен болсо да кайра келип калуу болчу. Үрүл-бүрүлдө туруп алып, талаада оттоп жүргөн тушалуу атымды издеп жөнөдүм. Демейде жакын эле жерде болчу. Өзү да алыс барчу эмес. Бу сапар баягы барып жүргөн жерден таппай калдым. Кошуналардын аты жүрөт, меники жок. Кудай урган неме го? Кайда жетип кетти, шашып атканда, деп кобуранып коем. Малдын карааны көрүнсө эле барам. Башка болуп калат. Эми оюма ууру алып кеткени келе баштады. Ошентип атымды издеп жүрүп эле таң аппак атып кетти. Мен бул кезде Капчыгайга жетип калышым керек болчу. Акыры атты издеп жүрүп, суу жыгылып, бир секичеге чыгып, отуруп алып, дүрбү салып аттым. Аңгыча атым көзмө чалдыга түштү. Капырай, кантип ал жерди караган эмесмин дейм да. Үйдүн жанында эле жарча бар эле, ошонун түбүндө турат. Эзеле ал жакка барчу эмес, шашып пушуп жөнөдүм. Баарынан кызыгы эми болбодубу? Карматпай тегеренип туруп алса болобу? Эптеп жарга такап атып араң кармадым. Ошентип үйгө барып кеч болуп кеткенине жиним келип, шашып атты токуп атсам, келинчегим үйдөн чыгып жаныма келди. Башынан ырымчыл эле минтти. Раматылык чоң атабыз эле түшмө кирип атыптыр. Бүгүн жолго чыкпасын, эртең чыксын деп атыңды далдоо жерге айдап барып атыптыр. Анын үстүнө бүгүн кеч да болуп калды. Эртең эле барсаңчы. Эртеден бери атты издеп, бир чети чарчаганга, бир чети таптырбаган атка жиним келип аткан жаным уккум келбей бурк эттим. Бүгүн эле барып келем. Келинчегим сырымды билет эмеспи, айтканымдан кайтпасымды билген неме. Мейлиң эми, эртең эле аттансаң болмок, деп кобурап үйгө кирип кетти. Эки чаначкымызды артынып, аттанып жөнөй береримде, келинчегим үйдө илинип турчу жети каржылыкты көтөрүп чыкты. Не бар, не жок, муну канжыгаңа байланып алчы. Менин каршы болгонума карабай, камчыланар жак канжыгага байлап, көрпөчөнүн алдына бекитип койду. Мен жөнөп кеттим. Капчыгайдан чыгып ашуунун түбүнө жеткен кезде түш ооп кеткен. Бир маалда борон, кар аралаш бурганак башталып кирсе болобу. Кыя жол менен эптеп ашууга чукулдап калгам. Андан ары бетке чапкан боронго чыдап баса албай калды атым. Артка буруп ойго түшөйүн десем, атым тар жолдон бурулчудай эмес. Кокус эле жолдон тайды дегиче, Кудай бетин салбасын, учкан бойдон тетигил ойго барып, былчтей түшөрү бышык. Акыры айлам кетип, бир арыштан болсо да атты жетелеп жөнөдүм. Байкуш жылкы баласы да эстүү болот эмеспи? Башын жерге салып алып, жетегим менен эптеп жүрүп отурду. Бир жагынан борон каршылеп жолду толтуруп салган. Ага карабай жылгандын үстүндө болуп отуруп, белге жеткенде көз байланып караңгыга кирип кетти. Эми тик беттеги кыя жол менен түшүш да азап болду. Жолу кайсы, жону кайсы болуп калган. Эптеп бутумдун башы менен жол таап басам. Ушунда бир катуу өкүндүм. Келинчегимдин тилин албаганыма. Ал түгүл атымдын таптырбаганында бир нерсе бар экенин сездим. Чын эле чоң атам аян берип, арбагынын күчү менен атты жардын алдына алып барганбы деп коем. Аттын карматпай атып карматканын эстеп, атым өзү да ушул кыйынчылыкты билгенби деген ой келет. Айтор кетпеген жерден тергетип атып, араң ойго түштүм. Бул кезде борон басылып калса да, туман басып туруп алды. Бир калың бадалдын жанына келгенде, чанаштарды түшүрүп, атты чалдырып алганы чылбыр менен эки утун тушап койдум. Өзүм чанаштын бирөөнү чечип, кымыздан бир топ иштим да, астыга көрпөчөнү жайып, кымтыланып жата кеттим. Кантип көзүм илинип кеткенин билбейм.
Kulağıma attın kişenegeni, çurkagan dübürtü uğulup ketip ırgıp turdum. Arılap ottop ketken eken, baykuş at eki butu menen sekirip meni gözдөй kelatıptır. Men da tosup çıktım. Jetip barıp tuşosun çeçip idim da orna jetilip geldim. Angaça jakın ele жерden çöölördün kavuşkanı kulağıma şakday düştü. Oşonda esime gelip çırpıktardan çoğulta koyup şirenge çaktım. Epte atıp gögözdüm. Kuğragan çırpık dürt etip barıp ele öçüp kalat. Oşentip alışıp atqıça bizdi aylanıp kurçay başlagan çöölör körüne başladı. Jan tatlı eken çirken. Uşul жерden kanjıgadagı karjılıklar eske düşüp, haylanayın Kuday, çöölörgö jemgıla görbe. 40 çilten goldoyum deçele, alçın bolsa kasiyetingdi görsöte gör, dep Kudayga jalınıp jiberip, ünümdün boluşunça bakırıp aldım. Şumda oňgorgor, menin ünüme 10 çaktı kişinin ünü koşulup ketkense de, haylana jaynagan kişilerden kıykırgına, ızı çuusuna tolup ketdi. Alardı uğup oğa beter erdemsip ketdim. Ulam kıykıram, janımda toltura el turgansıp, ünümdü koştogan ündördün köptügünü ayt. Oşentip atıp bir uwakta aylanam jemjit bolup kaldı. Çöölörden dayım jok. Özüme de koşul taşıl kuş kirgensip janaga çarçaganım, korkkonym, üşügönüm jogolup kalıptır. Kımızdan kawelteň içtim da çanaşta artynyp alıp ayıldı gözдөй jönödüm. Gelinçegim eköz araň artgan çanaştardy özümele oňoý artyp koydum. Emi maga 100 çöö da kol sala albasyna emnegedir işenip aldım. Mına andan beri köp jyl ötüp azыр esnep oturam. Oýlasam oşonda çoň atam gelinçegime ayan berip görüngönü, atymdyn bir topga karmatpagany da beker emes eken da. Barынан da kızıgı meni çöölörden alıp kalgan köp ün biz sıyınan karjılıktın kasiyeti ekenine közüm jetti. Antkeni gelinçegim uğru börü karakçılardan saktayt dep çoğultup törgö gastarlap ilip jürçü karjılıklar kanjıgamda emes bele. Oşundan keyin ata bababızdın köp nersege sıyınganynın jönü bar ekenine işenip kaldım. Çığarmanın soňu. Eki aşık kayıp bolgon jerge arça ösüp bulak çykkan. Mistikal gangeme. Bala gezim ele. Jayloga bir ata menen çoğu jönüp kaldım. Sözmör kiş eken. Eriktirbey köp nerselerdi aytıp jürüp oturdu. Oşentip түш жарым жol жүрgöndөн keyin Kapçıgaydy ördöp geletkanda bir jerge gelip toktodyk. Attарды otga koyup azıgыбызды alıp arıtadan agyp atkan bulakty gözдөй bastık. Ata ar gaýsyny kowurap atty. Gelsek bulaktyň gözünde eki galyň arça ösüp turgan eken. Taly sayın çüpürekler baylangan. Ata belindegi joluktan eki üzüm ayırıp bir önü maga berdi. He balam, mazarga sayınıp Kudaydan arbaktardan bata tile. Tileğin gavul bolup saparың baysaldy bolut, dedi. Aytkanday, men da çüpüregimdi bir talına baylap, ha jayloga aman esen jeteli dep gübürenip koydum. Anam bulakka жүзүдү çayıp birtke oturduk. Azıgыбызды içtik da attarda toyuna tüşüptür, attanıp jönödük. Ata, emne üçin mazar bolup kalgan? Dep suro verdim. Al kişi bulardı aytıp berdi. Balam, emnen aytasın? Elgeri uşul çölkömdü mençiktegen dalayga dankı uğulgan, çirigen bay bolgon. Anın baldары bolgon menen, bay kiçüsüne bolgon dünyösü muraska kaltıruunu eňsep jürgön tura. Anan balası boyga jetip üýlentmökçü bolat. Bay özündöй baylygy mol adamnyň kızyn izdeýe başlaýt. Abul gezde bala aň uğuda jürüp, talada tezek terip jürgön tomoýatyň kızyn görüp aga aşyk bolup kalat. Atenesine bilgizbey al kız menen joluguşa başlayt. Beçara gedeydin kızı da aşık bolup kalgan eken, ekö bul düýnöni unutup kalyşkansyp, dalay jyldızly tündördü birge ötkörüşet. Iyık mahabattın jırgalına bölönüşüp, taza süýünün gülüni oranışat. Birok, tileke karşı balanın atası bay kişinin kızın tap söykö salıp gelgenini elge gabarlayt. Eki jaştın göz jaştары kurgabayt. Je uqçu kişi jok. Akırı ıyık süýüsünden ayrılgısı gelbegen jaş jigit bardygyn jyýyştyryp koyup, atasına çeçkündü kiret da bardygyn aytat. Balenin köne koygonubu, jini şakarday gaynagan ata söröy, epke gelbe atkan balasyny zındanga saldırıp koyat. Kelinçegiňdi özüme alıp kelip, köşöňe girgenden keyin gana aldırıp çygam, haga çeyin oýlan, dep koyat. Birok zarlagan jigittin dostoru jakşylap daýardanyp, tag atası kelinin alıp gelgen gezde jigitти zındandan çıgarıp at koştop beret da kaçırıp jiberet.
Dostluktun bekemdigin gara kutkargan dostorunun başını aldırarda da biz süyüge, ıyık mahavatga kül östürdük, ölsek armanımız yok deşip moyunların öz erikleri menen tosp beret. A kızdı alıp kaçkan jigit toğ oynuna süngüyt. Kıyrap kalgan kurnamız ay, kardangan ata söre aytkandan kaytpay, жерден çukusaňarda tap jeksen kılıp gelgile, handay ata bezer balany gözüm görbösün, dep jindenet. Aradan bir kança gün ötüp, göňüldöri tınçyp, ulu toğdan ulam ıldıylap, üýge bettep gelaçkan eki jaş uşul jerge tünöp kalyşkan tura. Any bilip kalgan baydın jigitleri aýsız tünde basışıp, kuçak taşkan eköni tındym kılışat. Ata söröydün aytkanynday, karga kuşka jem bolsun dep, kuçaktары ajrabagan jaş denelerdi taştay salışıp jönöp berişet. Hudaýdyň garına kalgylyk kılbasyn, zamatda boroýlagan boron, alay dölöy alamat baştalyp, baydın buyruğunu atkargandaryna süýünüp, syy görebiz dep baratkan baş keser baydın jigitleri uşul ele gapçygaýdyn bir kıya jolunan jer göçkünün aldynda kalşat. Bir jigiti aman kalgan eken alamat gabardy aytyp barsa, bay küýünmek tügül süýünü üýgen eken deyt. Anan bayağı kuçaktaşkan eki dene gaýyp bolup, orduna uşul eki arşa ösüp çykkan eken. Ekönün göz yaşынан bulak payda bolgondaşat. Anan gantyp el synyşpasyn. Atanın aytkandaryny ugup gözüme jaş tegerene düşdü. Ata, taşboğur ata kantyp gana oşoga diti bardyken. Algo oşonda taşboğur bolgon. Birok jyl aylanbay kış oor düşüp, jutka gabılıp, çıçka kulagı galbay malı kırılganda. Bayağı kızdın atenesinden aşkan tomoyak bolup, itke minip kalganda gana barmagyn tiştep öküngön eken. Oşonda gana teskeri iş kılganyny düşünüp, katıp kalgan jüregi jibi albay jarılıp jan taslim bolat. Bir topko ünsüz bastırdık. Tügöy mazar dep atalyp kalganynyň sebebine da azır düşünüp, dagı suroo berdim. Mazardın kanday kasetleri var ata? Balalı bol albay jürgönдөр seyini balalı boluşat. Bülöden jol bolbogondor gelişet. Aytor mazarga seyinip turup tilegen tilek kabul bolat bolam. Kayra gelatkanda jakşylap turup seyinip tilek tilebesembi dep oýlap koydum. Çygarmanın soňu. Antbey goýsa emne? Novella. Danyar başyn jerge sala, jer sanagansıp ilkip basyp geletdi. Any sırtından görgönдөр sözsüz jer sanap geletkanday sezişmek. Keýde but alından taş, je bir nerse çyksa any toglata teyip kalat. Aga bolgonu uşul gana gerek symal. Jaşı 40'tan ötkön, gelbet boyu gelişken, tıkan, jakşı giyingen, kara gözleri oynoktogon kuwakay suluça jigittin emne üçin uşindip kabagyn garışdýo, jer sanap geletkany kimge gyzyk bolmok. Anın ataýyn ele üýden çygyp ketip, 2 kwartal alys uşul parkka gelip, birin serin tüşe başlagan sarı jalbıraktardy tebelep basyp jürgönün kim ele salmak? Angyça oturguşta oturgan 2 jaştyn tuşuna gelip kaldı. Uşunda gana bir jolu baş köterip karap aldı. Karap alyp özü uyalyp ketdi. Antkeni oturguşta jigittin aldyna sıga kuçakta oturup algan kız menen jigit bardyk dünýäni unutup, erinderin çaptalıştıra soruşup atkan. Emnegedir toktop kaldı. Alardy göz irmebey tiktep turdu. Howa, siler tübölü gele uşintip kuçaktaşyp kalasyňar, hiç nerseni köz gelbey. Düýüni astyn üstün bolsa da baryna gaýyl bolup, timele gorgoşun bolup jüresiňer. Uşintip bugün yssyk bolsaňar, erteň ele ekoň it menen myşykça gyrlaşyp kalasyňar. Toktatsaňarçy, degen sezimge berile özünçele kyjynyp aldy. Alardy mintip karap turup kalganyn özü dele ele salgan jok. Uşul gezde seze kalışdy okşoýt, kız jigittin boyundan oğlak boluverdi. Jigittin aldından asta düşüp öýde boldu. Özlörün garap turgan kişini jek göre garap aldy. 20 jaşlardagy jaş jigit ısık demin öçürüp ýygen, tikireyip karap turgan kişini je üçüdöy karap kaldy. Ança-munça jüdögön neme bolsa kıykyryp ýygenden kayra tartpaýt ele. Birok salawatly kişini görüp jek görgönün içine gata, birok "Hemne turas?" dep korsetdi. Oşonda gana esine gele düşkönsüdü Danyar. Taýsalday kaldy. Az jerden mintep ötele ısık bolbagla, batmyzdaýsyňar dep aýtyp ýejezdady. Birok unçukpagan boýdan kayra burula basyp jönödü. Bara düşüp da kılçayıp karady. Bayağı eko gayradan çaptalaşıp kalıptır. Emi başkaça bola düştü.
Emnegedir göz aldına Jamila ekönün süйлöşüp жүрgөн kezi tartılaştı. Аны estep gödönü göğüp çıktı. Gökürögü bukka tolup gözüne jaş gele düştü. Men dele Jamila köz dele uşul bakta katar basıp koyun koltuk alışıp jürbedik bile. Jamila köz dele uşul olturguşlarda balkim tagaletetigi eki oturgan olturguşta ıp-ısık erinderimiz çapdalaşıp jalındagan denelerimiz ajraşpay turçelego. Kudum janağı kızça Jamila da menin aldıma oturup alıp moynuma kolunu arılta kulağıma nazik şıvıray öpkülöç emes bile. Biz dele bul düýnede jalgyz eköýüz gana barçylap büt alamdy unutup salçy emes belek. Bir-birimizge bolgon sagnyçybız tarapçy emes. Jalynybız ulamdan ulam algolanyp jalanyçybız tügönçe emes. Toora, hal gezde mınçalyk açyk ele uluu kiçüğünü gözge ilbey galyp jok bolçy deç. Biz göbünçe tünküsün jolukçubuz. Uçurda gezdeşçübüz. Bular garabaysyňby janagy balany. Toskol bolgonym üçin atyp üçüde garap atgan. Hay ataňyň görü ay. Körse omaly tökmeli düýne degen uşultura. Çyn ele, kızdyň bary jakşy, jaman gatyň aýdan çygat degen lakap kep tuura eken-de. Garabaysyňby emi? Oşol gezde gözleri koymoljup, yüzü, boy müçösü gelişken Jamilany kökürögüme başyn jölep, kıtıldap gülüp erkelep tursa, timele içim ezilip, jan düýnem ergip ketçeligi. Tak göterip alıp boruma bekem gysyp, ilewine bış emes bilem. Jiparjytyna, demine kança emes bilem. Oşondogy ubadalarybız bütbeken sözübüz gana. Uşunday jaşoňa toýdumçu degen oýlarga orala boşap çykkan muun jünün jia özüň golga ala galgansydy. Mından görä dep kowrany alıp kadamyn ıldamdatyp jönödü. Özü anda sanda tamaktanyňa kire galçu kafe bardy gözdeý kadam taşlady. Uşunseň jeňilde düşösüň, davay dep biri şıbragan syp овсянка kızga 200 gram arak, keçine salat zakaz kıldy. Toora kılıp atanby jokpu dep da özüne sura bergen jok. Arak gelgiçe çydamsızlyk menen götüp durdy. Aldyna arak geleri menen stakanga toltura goýdy da içip jiberdi. Emi gana göz açılıp özüne gele düşkönsidi. Gaýra janagy 2 jaş göz aldyna tartyldy. Ay kumarga toýbogan jaşlyk gezay dep gowranyp aldy. Jamila ekönün süýüge, ıyık mahabatyň ilewine toýbogan kündörün uway-çuway göz aldyndan ötkürüp atdy. Oşol gezdin oşol boýdan toktop kalbaganyna kyjyry gele düşdi. Araktan daga koydu da alıp idi. Salattan çoň suguna jep girdi. Emnegedir kursagy açka ekenin emi sezdi. Gaýradan mından bir saatça murunku awal oýuna düşö, jagaktarym tüýültö, estebeýin degen menen bolbay ele köz aldyna tartyla berdi. İş kagazdaryn jyynap antym mintgeçe geç bolup ketken. Üýdün bosogusuna attap elekte Jamila. Hemne munça geç? Saat 4-de ele gelem debediň bile? Dedi kekerli. Danyar unçpay çeçinip girdi. Kawagyn garış tüýgen Jamila kazan ayakty gagyşdyryp stoldyň üstüne tamak daýadap girdi. Bir syra baldar menen bajyldaşyp algan Danyar stol çetinde oturgan. Baldary da goşo gelişken. Tamakta da jön berbey zirpildegen Jamilanyň münözüne çydabay ketdi. "Oy, jinde bolup otasyňby? Emne? Jylan çakpay jylky tepbey" dep aldy. Gözünün töbesi menen garagan Jamila, "Ölmüş bolboçu. Kanday ele sen jumuşuň 7 tünge çeyin bolat?" dedi. Kanday nemesiň düşünmegen. Hemne, Hoky Jamila kızgany ölüp kalat dep ele jumuşumdy jyýyp salışym gerekpi? Bizdiki sydyrgyga salyp saat balançadan balançaga çeyin dep çekdelbegen jumuş ekenin degi kaçan düşünösüň? Jumuş erte bütse erte, geç bütse geç gelimde. Oýuň oňga getpeýle takay kızganyşdan bir neme çygarasyň da turasyň. Aktana ber. Kaýdan bilem emne kılıp jürgeniňdi? Men saga tamak daýardap atyp ejemdikinden geçikdim." dep bulkuldagan Jamila tamak koyulgan keseni Danyardın aldın gözдөy tars ettire koyup saldy. Senin daýardap uşintiп bergen tamagyňdy dep algan Danyar kantyp turup kantyp çygyp ketkenin bilbey kalgan. Mintip gün batarda parkka jetip anan kafede oturganyn estey. Bir ese öküne düşse, bir ese Jamilanyň kawak kaşyn tüýüp, murdu gypçylyp, kumsargan öňüni elestetip alyp meýliçi dep algansydy. Dagy kuyup işte. Birtkeden keyin içi ısıp, janagy denesin tırıştırgan kıjırdanyw jogola düşkönsidi. Emi esine gelgende eki jakka göz jugurtdy. Çakan kafenin içi toltura bolçu. Özünün janında bir erkek ayal tamak içip atışkan.
Көкүрөгү букка толуп, ушул сапар төгүп алса жеңилдечүдөй, бирөө менен сүйлөшсө эс ала түшчүдөй болуп кетти. Аңгыча мүмкүнбү деген аял затынын назик үнү угулду. Маңдайында өңү башы татынакай бир келин туруптур. Данияр отурган столдун 4-чү отургучу бош болчу. Отура бериңиз, деп алды Данияр. Тиги келин тамакка заказ кылып кирди. Даниярдын жүрөгү туйлап чыкты. Мурун мынчалык болчу эмес. Же ачкарын ичкенге кызып калган ошонукубу? Айтор шамшым эткиче кобурашып отурбайлыбы? Эгер капа болбосоңуз. Менин атым Данияр, деп колун сунду. Жылмайганы ушунча жагымды экен, Гүлөбага колун сунган келин. Гүлай, деди. Улам чери жазылган Данияр Гүлай менен сүйлөшүп, каткырышып, бат эле тил табышып кетти. Өзүнүн арагы түгөнгөн. Бул сапар эптеп келинди көндүрүп дагы 200 граммга заказ берди. Колун кыймылдатып, көзүн ача берип селт эте түштү. Анткени колуна кою чач оролуп калган. Буту да жылаңач ысык денеге артылып жаткан. Тизесин аста тарта берди эле, эниден туума ысык дененин түгүн сыйпап өттү. Эми байкады. Терсийген кош алманы кошо капшыра, колу жылаңач дененин мойнуна чачын кошо орой жатыптыр. Дене бою дүркүрөштү. Кудай уур, өлгөн турбаймынбы? Деген сезим мээсине чагылгандай аралап өткөнсүдө. Кантип? Деген суроо бүт улкусун аралап кетти. Эстеп кирди. Келин менен ичип отурганын, тим эле терисине батпай, шатыра шатман болуп калган неме, келин менен чыгып таксиге отурганын, келин менен атында эстей албай атып эстеди. Бир үйгө киргенин, кайрадан жайнаган стол четинде отурганын, Гүлайдын ушунчалык жагымдуу жылмайып сүйлөп аткандарын, ал эмес кучакташып алып бийлеп өбүшүп аткандарын, дырдай жылаңач чечинип төшөктө ойноп аткандарын, Айтор баарын төкпөй чачпай эстеп кирди. Байкаса, өрүл-бөрүл таң агарып келатыптыр. Колун, бутун келиндин денесинен оола кала баш көтөрдү. Көкүрөгү тирсейип, мүчө бою келишкен аппак денелүү Гүлай мемирип жатат. Сууга арта түшкөнсүдө. Бирок жарылып кетчүдөй болгон мээсине башка келди. Эки жагын сыйпалай шейшепти издеп кирди. Жерде жатыптыр. Эңкейип алып өйдө кыла бергенде ойгонуп, бир чети уйкусураган Гүлай Даниярдын белинен кучактай өзүнө тартып: "Жата туруңузчу. Бир асылжан экенсиз го", деп кыңкыстай жалындуу шыбырып алды. Кайра оодарыла берген Данияр ысык денени куушураак кучагына кысып, жыпар-жытка ого бетер мас боло аймалап кирди. Толтура жумуштар менен алектенип аткан. Аңгыча телефон чырылдап калды. Трубканы алган Данияр: "Да", деди. Так кулакка таш менен ургандай болгон үн. Барсыңбы? Эмне коркутасың? Же эмне таап алган жалабың менен жатып аласыңбы биротола?" деди. Трубканы тарс эттире бир койду. Атып чыкты коридорго. Көптөө барып өзүн токтотуп кайра кирди. Башын мыкчып далайга отурду. Чырылдаган телефондун трубкасын алат да коюп салат. Көз алдынан өңү кумсарып, көзүнүн чаарын, тилинин заарын агыткан Жамиля менен келбети келишкен, тунук жүзүнөн жылмаюу кетпеген Гүлай кетпей туруп алды. Бир убакта шашкан немедей трубканы көтөрө калды да телефонду терип кирди. "Алло. Гүлай бекен? Мен эле, Данияр", деди тили араң күрмөгө келип. Чыгарманын аягы.